чаң болот да күндө жолдун боюнда турган жок. Айнагүл Кадырова Ош шаарынын тургуну, 2 баланын жалгыз бой энеси. Мамлекет тарабынан берилген кайтарымсыз 100 000 сомду былтыркы жылы алган. Алган каражатка азык-түлүк дүкөнүн ачып иштетип келет. Айына 8 000 сомдон алган жөлөк пулга караганда дүкөндөн тапкан кирешенин көлөмү чоң экенин айтат. Буга чейин да иштегем, анан ушу кыйналчу элем, кредит алып, процент ала коюп иштечүмүн. Анан ушул 100 000 мага берекелүү болду аябай. 100 000 алгандан бери ушу майып балам бар, аны кээде ушул жерде жаткызып коюп күнү түн иштейбиз, ошо 2-3гө дейре. Чарчаганымдан аракет кылам аябай. Жакшы, анан ушу мээнеттин үзүрүн көрүп атам. Күндө ушу жок дегенде 500 сом, жакшы иштегенде 700дөн 800дөн пайда калат. Аны ушинтип көбөйтүп алдым товарларымды, мага берекелүү болду. 2022-2023 жылдары 100 000 сомдон Ош шаары боюнча 210 аз камсыз үй бүлөлөргө берилген. Алган үй бүлөлөр тигүүчү цех, шириндиктерди чыгаруучу цех, мал чарбачылыгы жана азык-түлүк дүкөндөрүн иштетип жатышат. Социалдык контракт долбооруна катышып, алар өздөрүнүн ушул бизнес долбоорлордун негизинде бүгүнкү күндө иш аракеттерин жүргүзүп келе жатат. Ага биздин ошол жергиликтүү бийлик, мэрия тарабынан, биздин башкармалык тарабынан аларга мониторинг жүргүзүп, алардын ишмердиктерин көзөмөл кылып, көмөк көрсөтүп келебиз. Социалдык контракт алкагындагы 100 000 сом жардамга муктаж катары каттоодо турган үй бүлөлөргө кайтарымсыз негизде берилет. Болгону берилген каражатты негиздүү пайдаланып жатканы боюнча тиешелүү адистер тарабынан текшерилип турат. Азыр күндө биз ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, бизде үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алган, ошондой эле аз камсыз жакыр үй бүлөлөргө маалыматтарды таркатып, массалык маалымат каражаттары аркылуу, жеке ошо жолугушууларда өзүбүздүн адистер аркылуу байланышып аларга маалыматтар таркаттык. Ошол социалдык контракт долбооруна өздөрүнүн мындай бизнес долбоорлорун тактап, аныктап, бизге арыздар менен кайрылып башташты. Буга чейин биз 20дан ашык ошол катышуу ниетин билдирген жарандарды биринчи окуудан өткөрдүк. Аларга ошо бизнести кантип баштоо керек, кандай бизнес долбоор жазуу керек, ошол багыттын окууларды баштадык. Азыркы кийинки этаптарда дагы биз ошол арыз менен кайрылып, ошол социалдык контракт долбооруна катышабыз деген жарандарды атайын ушул адистер менен окутуп, аларга биринчи маалыматтарды берип баштайбыз. Социалдык контракт долбоору 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет. Алгач 2800 үй бүлөнүн ар бирине 100 000 сомдон берилсе, 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө ушундай эле көлөмдөгү каржылоо ишке ашкан. Ал эми быйыл 20 000 үй бүлөгө социалдык контракт берүү пландалууда. Айымкан Исралы кызы, Адилет Нышанбаев, УТРК Ош.